Достор, салам алейкум. Егер азыр жаш болсоңор, мисалы 15 жаш менен 25 жаштын аралыгында болсоңор, бирок материалдык жактан эч бир кыйынчылык көрбөй аткан болсоңор, ата-энеңер силерди мына сага акча, могул машинени айда, могул квартирада жашай бер деп койгон болсо, анда туура эмес жолдо кетип атасыңар. Узун мөөнөттө туура эмес жолдо кетип атасыңар. Эгер тартыш жашоо жашап атсаңар, курсагыңар бирде ток, бирде ач, акчаңарды үнөмдөйсүңөр, каалагандай кийиналбайсыңар, анда туура жолдо кетип атасыңар. Себеби ошол жаштарда адамда жашоо тажрыйбасы аз, акыл аз. Ага ошондой жашоо керек да. Ошол жашоо аркылуу ал ички дүйнөсүн байытат, жашоо тажрыйбасы топтойт. Мындайча айтканда, биз денебизди кыйнап спорт кылганда кыйналган булчуңдар өсөт, ошондо деле ошол кыйынчылыктар менен адамдын ички булчуңдары өсөт да. Ошол периодду аттап жашабай өтүп кеткен адамдар узун мөөнөттө кыйналат. Кийин ал адам 30-40 жашка барганда өзү үчүн эле эмес, өзүнүн үй бүлөсү пайда болот. Бирөөлөр үчүн дагы жоопкерчиликтүү болот. Өзүнүн ата-энелери, бир туугандары үчүн дагы жоопкерчиликтүү болгондо, астында чыккан чыныгы жашоодун кыйынчылыктарынын астында тез эле сынып калышы мүмкүн да. Мисалы 90-жылдарда биздин кыргыз эли өтө кыйналды. Ошол кыйынчылыктарды көрүп, кыйналып чоңойгон адамдар, кээ бир адамдар азыр ийгиликке жетип акча топтогондон кийин мен өтө кыйналдым, менин балдарым кыйналбаш керек деп, балдарын өтө мындай бир алтын дубалдын ичинде чоңойтуп атышат да. Алар узун мөөнөттө бул балдар кыйналарын билбей атат. Өзү мындай сонун сөз бар го. Кыйын заман кыйын адамдарды пайда кылат дейт. Кыйын күчтүү адамдарды пайда кылат. Күчтүү адамдар жеңил заманга алып барат дейт. Жеңил заман алсыз адамдарды пайда кылат, алсыз адамдар кыйын заманга алып барат дейт. Ушинтип кете берет дейт да. Азыр ошол кыйын заман күчтүү адамдарды пайда кылып, бираз биздин Кыргызстанда дагы заман бираз оңолуп калгансып, мондай өйдө чыккандай да. Эми кайра мондай ылдый түшүп кетпеш үчүн, могул азыркы жаштарды дагы ошого даярдаш керек деген ойдомун да. Көпчүлүк учурда мондай бир тандоо чыгат. Эгер бул жака кетсең, кыска мөөнөттө кыйналасың, бирок узун мөөнөттө жыргайсың. Бул жака кетсең, кыска мөөнөттө жыргайсың, бирок узун мөөнөттө кыйналасың дейт. Дайыма бул жакты тандаш керек. Мындай карап көрсөңөр, бар жок эле ушундай. Окуу ошондой, спорт ошондой, үй бүлө куруу ошондой, карьера кылуу ошондой, иштеген ошондой. Мына могул экраныңарда чыккан киши бул азыркы учурда билишимче дүйнөнүн 3-чү чоң эң бай компаниясы, Nvidia деген компания. Компьютерларга жана азыркы жасалма интеллекттин үстүндө иштеген компанияларга графикалык карта чыгарган компания. Учурунда өтө кыйналып чоңоюптур. Ушул киши дагы айтып атат да, ошол ийгиликке алып барган сапаттардын эң башында англис тилинде resilience деген сөздү айтат. Resilience деген бул орус тилинде стойкость болуп которулат экен. Жыгылганда кайра тура билүү да. Кээ бир адамдар жыгылгандан кийин болду деп, бир-эки жыгылгандан кийин арткага чегинип калат, сынат. Кээ бир адамдар дагы аракет кылат. Ушундай кылган ишкерлер көбүнчө ийгиликке жетет экен. Себеби ишкерлик дүйнөсүндө бул көп болот. Аракет кыласың, болбойт. Компания курасың, банкрот болосуң, дагы аракет кыласың, бул жака киресиң, ошентип отуруп, анан бир жерде болбосо бир жерде ийгиликке жетесиң да. Бул киши ошол сапат өтө маанилүү деп айтып атат. Бирок ошол сапатты биз кантип алсак болот десе, кантип өзүбүзгө ошондой сапатты эме кылсак болот десе, ал менин оюма бир эле сөз келип атат. Кыйналгыла дейт да. Ушудан башка жолу жок дейт. Кыйналгыла. Кыйналгыла дегенде мен мына спортко окшотподумбу, булчуңдарыбызды кыйнашыбыз керек деп. Бирок өтө оор жүктү көтөрсөк дагы болбойт тура, белибизди оорутуп алабыз. Денебизди майып кылып алышыбыз мүмкүн. Ошол аны дагы өзүнүн дозасы менен да. Ошол жашоодо дагы өтө чоң кыйынчылыктар эмес, ошол орто бир аз кыйналган, бизди бир аз кыйнаган оор кыйынчылыктар бизди күчтүүрөөк кылат экен. Анан эч бир кыйынчылыкты көрбөй эле жыргап жашай бергендер бара-бара алсыз болуп, бул дүйнөдө мындай четте калып калат экен да. Ошо силер дагы четте калып калгыңар келбесе, узун мөөнөттө жеңиңер келсе, анча-мынча кыйынчылыктарга көңүл бурбагыла, аларга даже ыраазы болгула.